Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин Кыргызстандын жарандары. Биз Багыт партиясы менен азыр шайлоого аттандык. Менин атым Белек Эсеналиев. Каяктын уулун десеңер, мен Кыргызстандын уулуну болуп саналам. Себеби мен кийинчерээк түшүндүрүп кетем. Азыр биз партия менен жолго аттанганда биз 5 көйгөйдү маселени Кыргызстандын сурамжылоонун жыйынтыгында чыккан 5 көйгөйдү алдык. Анын биринчиси жумушсуздук экен, экинчиси кымбатчылык, үчүнчүсү миграция, төртүнчүсү бул билим берүү тармагындагы кемчиликтер, жана бешинчиси тилекке каршы дүйнөдө болуп жаткан бул экстремизм. Биз бул 5 тармакты алып атканда биз дүйнөлүк тенденцияны да карап чыктык. Тенденцияны караганда дүйнөдө азыр экономикалык кризис, пандемияга байланыштуу келип чыккан азык-түлүктүн коопсуздугу жана миграция маселеси бүт бардыгын биз карап талдап чыктык. Мына сиздер үчүн, мына партиянын келечеги үчүн, партиянын программасы үчүн мына биз көчө эле мына карап чыкканда азыркы дүйнөлүк масштабта эмне болуп чыгып атат? Дүйнөлүк масштабта азыр деген мына hyperinflation деп коет, гиперинфляция күтүлүп турат да. Азыр эми ошолорго кандай чара көрөбүз? Экономикалык каатчылык эшигибизде турат. Мына азыркы жаңы келген президентибиз жана жаңы 7-чи чакырышта бара турган мына шайлоонун жыйынтыгы менен бара турган депутаттар келе жаткан бул 5 жылдыкта биз дүйнөлүк көйгөйлөр менен күрөшөбүз. Бул Кыргызстандын эле көйгөйлөрү эмес, бул дүйнөлүк көйгөй болуп саналат да. Ошого кантип күрөшөбүз каршы? Ошого мисалы азыр менин атым, мисалы өзүмөн эле мисал берип коеюнчу. Менин атым айылда окуп жүргөндө Белек болчу. Караколго өттүм, Караколдо болгондо менин атым Тоңдук болду. Бишкекке келдим, менин атым Көлдүк болду. Чет мамлекетке окуганы кеттим, менин атым Кыргыз болду. Мына азыр 21 партия баарыбыз чогуу бартабыз да. Азыр 21 атыбыз бар. Бирок дүйнөлүк коркунучтарга каршы, дүйнөлүк мондай кризистерге каршы биздин атыбыздын баары тең Кыргыз. Келгиле ошон үчүн бириндикте могу Кыргыз элинин келечеги үчүн, могу мамлекеттин келечеги үчүн, могу 5 жылдыкта, келе жаткан 5 жылдыкта боло турган дүйнөлүк коркунучка, экономикалык кризиске каршы чогуу күрөшөлүк, чогуу пландарыбызды ишке ашыралык. Мына ошо миграция көйгөйүн кантип чечебиз? Башка азыр жаңы бир немесе ойлоп таап кереги жок. Мына дүйнөлүк практиканы эле алалык. Азык-түлүк коопсуздугун кантебиз? Ошону миграциядан биз сыртка кеткен миграцияны эле карап атабыз. Биз эртең Кудай сактасын, эртең Афганистандан, Тажикстандан келе турган миграцияна келгенде биз кандай күрөшүп кетебиз? Өзүбүздүн ички миграциябызды кантип чечебиз? Ошону да карашыбыз керек. Экономикалык кризиске дагы чогуу күрөшүшүбүз керек. Чоң рахмат. Багыт партиясынын номери 7.